Бүгүн 20-июнда парламентте депутаттар мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигин алууну жалпы жыйында карап жатышат. Атамбаевдин кол тийбестигинен ажыратуу боюнча Жогорку Кеңештин атайын депутаттык комиссиясы 13-июнда түзүлгөн. 17-июнда аталган комиссиянын биринчи отуруму болуп, Алмазбек Атамбаевге 9 оор кылмыш боюнча айып тагылган. Кийин алардын саны 6-га кыскартылган. Алар Кой таштагы турак жайы мыйзамсыз салынганы боюнча. Кримтөбөл Азиз Батукаев Алмазбек Атамбаевдин көзөмөлүндө мыйзамсыз бошотулганы боюнча. Атамбаев премьер-министр болуп турганда 35 гектар жер тилкесин айыл чарба багытындагы жерлер категориясынан калктуу конуштардын жерлери категориясына мыйзамсыз которгону боюнча. Дастан ишканасынын айрым кызматкерлеринин жардамы менен Кой таштагы жерди мыйзам бузуу менен сатып алганы боюнча. Бишкек жылуулук электр борборунун жаңылоодогу коррупция боюнча. Жепке көмүрдү мыйзамсыз ташып келген компания менен Атамбаевдин байланыштыгы боюнча.